Эң ийгиликтүү дыйкан. Айыл чарба министрлигинин уюштурган эң жогорку сорттогу буудай өндүрүү конкурсунда 3 жыл катар менен биринчи орунду ээлеген дыйканга журналисттер интервью алганы барышат. Бардык журналисттерди кызыктырган жалгыз суроо дыйкандын ийгилик сырларын билүү. Сөздү көп узатпай журналисттердин арасынан бирөө: "Сиз 3 жыл катары менен бул конкурста биринчи орунду ээледиңиз. Мунун себеби эмне?" деп суроо узатат. Дыйкан берилген суроого "Колумдагы эң жакшы урукту таладагы кошуналарым менен бөлүшөм" деп жооп берет. Келген журналисттер бир чети берилген жоопко таң калышса, бир чети маселени толук түшүнө алышпайт. Башка бир журналист: "Эгерде сизди туура түшүнгөн болсом, сиз бул конкурсту жеңүү үчүн оболу колуңуздагы эң жакшы уруктуктарды кошуна дыйкандарга бересиз. Туурабы?" деп айраң таң калат. Дыйкан болсо адаттагы жөнөкөй таризинен жазбай: "Ооба, туура түшүндүңүз" деп гана жооп берет. Кыска убакытка узарган таңыркоодон соң башка бир журналист: "Мындай кадамыңыздын себебин кененирээк түшүндүрүп бересизби?" деп суранат. Дыйкандын берген жообу бир чети таң калыштуу болсо, бир чети үлгү алаарлык эле. Буудай өсүп жетилип келе жатканда чаңдашат. Чаңдашуу шамал аркылуу болот. Эгерде менин кошуналарымдын буудайлары начар болсо, менин буудайларым да начар болот. Ошондуктан үрөөн себилген кезде сапаттуу буудайдан уруктук катары кошуналарыма да берем. Алардын буудайлары сапаттуу болсо, менин эгин талаамдагы буудайлар сапаттуу буудайлар менен чаңдашат. Бул жаратылыштан өзгөрбөгөн мыйзамы. Мына ошентип мен эң жогорку сорттогу буудайды өндүрө алам деп жооп берет. Бул жаңылык чөлкөмдүн бардык газета журналдарында жарыяланат. Аталган окуяга арналган макалалардын биринде журналист: "Эгерде биз тынчтыкта бактылуу өмүр сүргүбүз келсе, анда баштап кошуналарыбыздын да тынчтыкта бактылуу өмүр сүрүүсүнө көмөкчү болушубуз керек" деп, адамдын бактылуу жашоосунда кошунага кам көрүүнүн орду чоң экендигин баса белгилеп өтөт.